Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Таласта өткөн айыл өкмөттөр аралык чемпионатты ким утту? Ошол эле Талас облусундагы райондор аралык мелдеш кандай өтүп жатат? Сөз кылабыз. Февраль айында айыл өкмөттөр арасында республикалык мелдеш өтөт. Ага ар бир облустан бирден команда катышат. 18 январда Таласта айыл өкмөттөр аралык чемпионат болуп өттү. Анын жыйынтыгында Аманбаев айыл аймагы чемпион болду. Аманбаев айыл аймагында Нуржан Мелисбек уулу, Кушчуга Идис уулу, Карпбек Гейшиев, Айдаркан Анарбеков, Бакыт Төлөгөн уулу деген жогорку лигада ойногон оюнчулар бар. Колдон келсе берели. Мына ушул жардамыбызды көрсөтүп, жалпы Талас облусунун намысына жарап, ойноса Таласты биринчи орунга тагып. Былтыр билесиңер Талас району барып чемпион атанып келген. Эми быйыл айыл аймактар арасында өткөн оюнда дагы жеңүүчү болсун деп жакшы батаңыздарды берип, мына жакшы узаталы жигиттерибиз сураган аргымактарын мүмкүнчүлүк болсо толугу менен бергенден аракетинде бололу. Караңыздарчы. Карпбек аке, ырдап коесуз. Бул мелдеште мыкты оюнчу наамын Айдаркан Анарбеков алды. Ал эми мыкты ат наамын БТР жеңип алды. Белгилей кетсек, жакында эле Нурдин Болотбеков минген БТРди Талас жергесинин жигиттери сатып алган эле. Ошондой эле Талас жергесинде салткайланган райондор аралык мелдеш өтүп жатат. 14 январда алгачкы оюн Бакай Ата районунда өттү. Жарым финалдык беттештерде Талас Бакай Атаны булеттер сериясында гана утту. Ал эми Айтматов Манас районун 4-1 эсебинде артта калтырды. Финалдык оюнда Айтматов 3-1 эсебинде Таласты утуп, чоң жаңылык жасады. Акыркы жылдары Талас району утулбай келе жаткан болчу. 21 январда экинчи мелдеш Манас районунда болду. Бул жолу жарым финалда Талас Манас районун утса, Айтматов Бакай Атага утулуп калды. Финалдык оюнда Талас 4-1 эсебинде ишенимдүү түрдө жеңишке жетти. Эки оюндун жыйынтыгы менен Талас району 18 упай менен биринчи орунда келе жатат. Бакай Ата менен Айтматовто 14төн упай бар, Манаста 10 упай. Алдыда дагы эки мелдеш бар. Анын жыйынтыгы менен Ынтымак командасынын курамы аныкталат. Мынакей Кудай кааласа бүгүнкү канча күндөн бери күткөн күнүбүздө келип Аллах таалам бизге буйрук экен. Бүгүн жеңишти насип кылган экен. Ошо жеңишке жетип, элибизди кубантып, мына ат берген Кара Буранын ат бергендерге Алла ыраазы болсун. Ушунча күйөрман болуп келген күйөрмандарга ушу мээнетибиз жанып, жакшы болду. Мына этегинде жеңиш менен, ийгилик менен кайттык. Анан Кудай кааласа күлүбүз тутуп алып, анан ушу Бакадыбызды Бака экөөбүз жакшы ойноп, ушу машинени Бакага тапшырып атырган. Бакага жеңиштүү болду. Кел Бака, күлүгүң кут болсун, жакшылык аман эсен айдай бер. Кел Бака. Сен алдың дейсиңби?